жакшы атмосфера түзүлсө, келечекке бир жакшы туура максат койсок чогуу, мунун баардыгы бир жакшы жыйынтык алып келет да. Азыркы сүйлөп аткандардын арасынан бир идеясы чыкты да, эң башкысы дейт, бул күнүнө дейт, мындай дейт, благодарность. Разы болуу, Разы болуу дейт. Ооба. Коркуу, андан кийин мындай ачуулануу тескерисинче биздин турмушубузда көп ролду ойноп атат дейт. Коркуу, бирөөгө ачуулангандан көрө, бир нерседен корккондон көрө дейт, бирөөгө мындай ыраазычылык билдирип, бирөөгө рахмат айтуун жагын биз күчөтсөк дейт, бул сөзсүз түрдө ийгилик алып келет дейт. Анан экинчиси айтып атпайбы? Неме ыраазы болуу менен, рахмат айтуу менен ошол эле мезгилде мындай ачуулануу бир убакта адамда жашабайт дейт. Өз-өзүнчө жашайт дейт. Эгерде адамдын жүрөгүндө жанагындай ыраазы болуу, турмушка ыраазы болуу, башкаларга ыраазы болуу, мамлекетке ыраазы болуу, элине ыраазы болуу көбүрөөк болсо дейт, анын жүрөгүндө жана жек көрүү сезими жок болот дейт. Ошол жек көрүү сезими менен ыраазылык сезими жүрөктө эки бөлөк жашайт дейт. Ошон үчүн биз көбүнчө мындай ыраазы болуу сезимди күчөтүшүбүз керек экен да. Ыраазы болуш үчүн өзүң билесиң да. Бул өзүбүздөн эле байланыштуу.